Мелис Мырзахматовду Көкжал дешет, Батыр дешет. Бирок Батыр болсун, Көкжал болсун эмнеге мындай чыгып кеттиң деп өлкөдөнчү анчалык эле адилеттик менен күрөсөң, түрмөсүнөн коркпой, эме эле канжыга башыңды байлап деле Кыргызстанда жүрө берсең болот беле. Эми эң туура суроо да. Мен көпчүлүккө ушул неме кылганда силер билбейсиңер. Азыр мына ошол режимдерди актагандар кантип болуп атпайбы? Ой, ушундай эле, ак эле, ушундай эле депчи. Менин бир тууган агам өлдү. Больницадан жатып, кайра чыккан жок. Эмнеден өлдү? Оорусунан эле эмес, оорусу. Ошолдо жүрөгү жыгылган болчу, ошого неме болду. Экинчи, менин туугандарым үйүнө келип, түрмөдөн чыгарып, актыртып, кайра түрмөгө киргизип коюшту. Опа. Менин ким иштесе, менин кошуналарым, кудаларым, башкалар бирин калтырбай иштен айлады. Мени менен ким иштесе бардыгына иш козголду. Анан эл келе баштады, сенин аягың ушу бала камалып кете турган болду деп. Андай азап сенин колуңа башыңан өтпөсүн. Силер диванда отуруп алып батыр боло бересиңер да, мына күрөшүш керек эле депчи. Анан мен ошол элди аяп, ошол менин соратниктерим аяп, чекеден каматып албайын деп. Силер андай азапты башыңардан өткөрбөгүлө ылайын. Мына зубочистка, тиш чукур, тырнактардын алдында сайып, моюндарына мелиске показания бересиңер дегенде, мен аргасыздан оозумду жабышка аргасыз болдум. Бирок мамлекеттик машина ошондой экен. Макул, мен кыйкыра берейин. Бардыгынын бала чакасы бар. Ак жерден алар камалып кетсе 7 жылга, 10 жылга, андан кийин бардыгы акталып чыкты. Аларга коюлган мени менен миңдеген адам иштеген. Миңдеген адам мени менен иштеген. Ошо миңдеген адамга иш козготуп, мен алардын тагдырына бал чаптым кебеде. Маселен, сен иш жерде иштебейсиң. Сен кыйкыра бересиң. Сенин бирөөгүңдү апарып камай албайт, туурабы? Бирок менде үй бүлөм бар, менде эле жан бар. Сенде үй бүлөң эле бар да, үй бүлөң сен үчүн туруп берет. Менде эле үй бүлөм бар. Бирок айланаңда эч ким жок да. Сени менен тагдырын байлагандар. Аларды жанагындай тырнагынын алдына зубочистканы тыгып баштаганда сен чыдай албайсың. Анда айтасың, мен мейли мен жеке азапты тартайын, бирок ошону сактап калайын дейсиң. Алардын да чиедей балдары бар. Анан айтасың, şu туугандарымды кырдырып албайын. Мына чекеден показательный кылып үйүнө келип атып башташты. Демонстративно атып башташты. Үйүнө келип отурган, чай ичип отурган жеринде дасторконда атып башташты. Да, бийликтин төбөсүндөгүлөр. Аны мен бүгүнкү күнгө чейин айта элекмин. Анан диванда отуруп алып, мамлекет үчүн бир казык каппагандар анан критикалай берет да. Мынтип иш керек эле, антип иш керек. Мен 3 режим менен күрөштүм. Кайсы режимдер? Отунбаеванын, Атамбаевдин, Жээнбековдун режими. Отунбаеваныкы менен кандай? Отунбаеванын убагында менимче сен жылдызың жанды. Жок, жылдыз жанды, бирок жылдыз жаны үчүн караган жок. Иш жүзүндө Ош шаары экономикалык, саясий изоляцияда турду. Мага дайым прокуратура, милиция, ГКН муну тукуруп турду. Бир да чогулушума келбейт эле. Менин ар бир кадамыма протест жазат эле. Аны билбейсиңер силер. Мен элдин күчү менен жылдызды жандырдым. Алар көрөйүн деген көзү жок эле. Эптеп тыгыш керек, жоготуш керек деп. Себеби өздөрү парламентаризмди, көп партиялуулукту киргизип, менин партиям утуп кетсе аны көрө албады. Же мен СДПК болбогондугум үчүн жана башка партия болбогондугун көрө алышпады. Конституциядан тайышты. Атамбаев тишин кайрап турса анан жок, не то, ал Атамбаевга чейин башталган. Себеби жападан жалгыз мен бийликте калган болчумун, элдин күчү менен. Элдин эркине каршы чыгышты. Эмне деген гана тапшырмаларды жабы эшик артында берип аткандарын мен жакшы билем. Бирок мен бүгүнкү күндө алар менин душманым эмес. Душман деп да эсептебейм. Тескерисинче рахматымды айтам менин курч тушкандарына.